Эгер де сиз азыркы тапта англис тилин үйрөнөйүн деп чечкен болсоңуз, анда айталы сиз там гана тааныйсыз жана окуй аласыз. Анда биринчи эле айткым келген нерсе бул кыска болгон тексттерди алыңыз дагы ошону окуңуз. Окугандан кийин түшүндүңүзбү? Түшүнгөн нерсеңизди айтып бере аласызбы? Ошого маани бериңиз да. Эгер да ошондой кыла турган болсоңуз, анда барган сайын чоңураак тексттерди алып, окуп, которуп, жана арасында билбеген сөздөрдү жаттап өнүктүрсөңүз болот. Мисалы, көпчүлүк учурда биз мисалы окуганды, жазганды билгенибиз менен биздин сөз байлыктарыбыз аз болот да. Эгер де сизде да ошол көйгөй болуп аткан болсо, анда сөзсүз ар тараптуу китептерди окуңуз. Мен өзүмдүн тажрыйбамда жаш балдардын китебинен баштагам. Жаш балдардын китебин окуп, ал жерде билбеген жаңы сөздөрдү жазып жаттап, андан кийин чоңураак китептерге өтүп баштагам. Ал мен үчүн чоң жардам берген. Ошол эле учурда iPhone колдонуучулар үчүн атайын подкаст бар. Ошол жерден англис тилиндеги сөздөрдү, негизи эле подкасттарды угуп, угууңузду жакшыртсаңыз болот. Ошол эле учурда эгер де сиз өнүкүп ошол окуп, окугандан сырткары дагы көрүп алдыга жылам деген болсоңуз, анда англис тилиндеги кинолорду көрүш керек. Кинолорду көргөндө жөн эле көрүү эмес, субтитр менен көрүш керек. Субтитр менен көргөндө сиз жазылышын, угулушун жана айтылышын ошол учурда бардыгын бирдей алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзөт да. Андан кийин айталы сиз ошол кинону көрдүңүз, китеп окудуңуз, эми эмне кылыш керек? Эми китеп окугандан кийин сиз ошол китепти айтып беришиңиз керек да. Жаңы сөздөр жаттадыңыз, жаңы сөздөрдү колдонуп, ошол түшүндүрмөсү, китеп эмне жөнүндө, эмнени үйрөндүңүз, ошол сыяктуу нерселерди айтканга мүмкүнчүлүк болуш керек. Анан ошону айтып жатканда сиз биринчи сүйлөгөнүңүздү, сүйлөгөндөн кийин өзүңүздүн сүйлөгөнүңүздү угуп, эмнени туура кылдыңыз, туура эмес кылдыңыз, ошолордун баарын укканга мүмкүнчүлүк түзөт. Андан кийин ошол учурда сиз сүйлөп жатканда рекорд кылып алсаңыз болот телефонуңузга. Себеби кийин уккандан кийин бул жерде ката кылган экенмин, бул сөз мындай деп, ошо өзүңүздүн ката сөзүңүздөн же мен жакшы жумуш кылыпмын деп үстүнөн өзүңүздүн катаңыздын үстүнөн үйрөнгөнгө жакшы мүмкүнчүлүк түзөт да. Андан кийин ошол ар түрлүү сайттар бар. Ошол сайттардан мисалы кааласаңыз башка ошол англис тилин алып жүрүүчүлөр менен байланышсаңыз болот. Ошол менен сүйлөшүп, ал эми ошол байланышууга чейин conversationге чейин бергенге чейин ошол китеп окуп, кино көрүп, сөз байланышты көбөйтүшүңүз керек. Ийгилик.